Новода Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Мексикада сентябрда 43 студенттин дайынсыз жоголгонуна байланыштуу ири нааразылык акциялары өтүүдө. Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадда өтүп жаткан мунай жана газ кендери боюнча конференциянын Кыргызстанга таасири барбы? Тайвандын жапайы жаныбарларын Кытайдагы бай кардарлардан куткаруу керек болууда. Мексикадан баштайбыз. Бул жакта дайынсыз жоголгон студенттердин ата-энелери жана жакындары башкала Мехикодо жүрүшкө чыгууда. Окуяга байланышкан каршылык акциялары өлкөнүн башка шаарларында дагы өтөт деп болжонууда. Сентябрь айынын соңунда Игуала шаарында 43 студентти банги топтору менен аралашкан полицейлер барымтап кеткен. Алар эмне болгону ушуга чейин белгисиз. Мексикада акыркы 10 жылдын ичинде 100 миңден ашык киши мерт кетип, 27 миң кишинин дайыны белгисиз. Сентябрь айында Гуэрреро штатындагы 43 студенттин уурдалышы өкмөткө каршы массалык нааразылык акцияларга түрткү болду. Дайыны белгисиз окуучулардын жакындары алар аман деп үмүттөнүшөт. Бирок аларды полицияга шериктеш баңгизат сатуу менен алек болгон топ уурдап кеткени жана студенттер дароо өлтүрүлгөнүн айгинелеген далилдер бар. Мексиканын президенти Энрике Пенья Ниетону өлкөнүн экономика тармагындагы реформалары үчүн эл жактырат. Бирок ал дайынсыз жоголгон окуучуларды табыш үчүн чечкиндүү кадамдарга барган жок. Бүгүн Мексиканын баш калаасы Мехико шаарында демонстрацияга миңдеген тургундардын катышуусу күтүлүүдө. Активисттер нааразылык акциялардан кийин өкмөт тергөө иштерине олуттуу мамиле кылат деген пикирде. Бирок серепчилер коррупцияга баткан өлкөдө тергөө иштери боюнча эч кандай жылыш болбойт деп эскертишет. Бул жана башка видеолорду биздин YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот. Ал жакта бизди BBC Кыргыз деп изеңиз, баракчабызда соңку жаңылыктарды жана интернет түйүндө топ жарган видеолорду көрө аласыздар. BBC Кыргыз кызматынын YouTube баракчасына жазылганды унутпаңыз. Ашхабад шаарында Түркмөнстандын мунай жана газ кендери деп аталган эл аралык конференция өтүүдө. Анын ишине дүйнөнүн 40 өлкөсүнөн делегаттар катышып, чет элдик компаниялар менен түркмөн чиновниктери байланыш түзүүгө умтулууда. Буга чейин Түркмөнстандын кирешелүү газ тармагында чет өлкөлүк компаниялардан бир гана Кытай иш жүргүзүп келген. Бул жыйын тууралуу жана анын Кыргызстанга таасири барбы деген суроону BBC'нин кабарчысы Абдужалил Абдурасулов иликтеди. Биз азыр Сергей Кошки көргөзмө сарайындабыз. Бул жерге энергия боюнча дүйнөнүн эң алгачкы компаниялар келген. Американын Chevron компаниясы, Британиянын British Petroleum, Россиянын Газпром жана башка компаниялар келген бул жерге. Бул компаниялар келечек келишмелерди жана шарттарды сүйлөшүш максатында келген. Газ боюнча Түркмөнстан дүйнөдө 4-чү орунда турат. 4 жыл мурун Россия Түркмен газ импорту боюнча 1-чи орунда болгон. Азыр эсе бул Китай. 25 миллиард кубометр газды Түркменстан Китайга жөнөтөт. Бул газ Борбордук Азия, Кытай трубопровод менен импорт кылынат. 2016 жылы эсе Борбордук Азия Кытай газопроводунун жаңы веткасы бүтөт. Ошол ветка Кыргызстан менен транзит аркылуу кетет. Келечекте Түркменстан 65 миллиард кубометр газды Кытайга жөнөтөт. Ошол ветка Кыргызстан менен транзит аркылуу кетет. Бирок Кыргызстан газ албайт ошол веткадан, анткени баары газ Кытайга барат. Кытай Кыргызстанга транзит акчасыны төлөйт. Абдужалил Абдурасулов, BBC, Ашгабад. Сиздер көрүп жаткан BBC Кыргыз кызматынын берүүсү жаңылыктарды улантабыз. Америка Кошмо Штаттарынын түндүк чыгышына калың кар түштү. Нью-Йорктогу жогору бир катар аймакта чугул кырдаал жарыяланды. Метеорологдор айрым жерлерде, анын ичинде Баффало шаарында 2,5 метрге чейин кар жаайт деп болжоодо. Бир нече киши каза таап, электр камсыздоо жана транспорт үзгүлтүккө учурады. Түштүк Кореянын соту апрелде чөгүп кеткен Сеул кемесин тейлеген компаниянын башчысын 10 жылга эркинен ажыраткан чечим чыгарды. Ким Хан Ши кемеде коопсуздук чараларынын аткарылышын камсыздабаганы үчүн күнөөлүү деп табылган. Айдын башында Сеул кемесинин капитаны 36 жылга кесилген. Кырсыкта 300дөн ашуун киши каза таап, алардын көбү мектеп окуучулары болгон.
Түндүк Корея болсо Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары тебелингенге байланыштуу өлкөнү сотко берүү демилгесине каршы чыгып, 4-чү атомдук сынак өткөрөбүз деп коркутту. Түндүк Кореянын Тышкы иштер министрлиги адам укуктарын тергөө маселесин көтөрдү деп Америка Кошмо Штаттарын айыптады. Өлкө 2006 жылдан бери 3 жолу атомдук сынак өткөргөн. Дүйнөнүн бай мамлекеттери Берлинде жолугуп, глобалдык климат боюнча келишим кабыл алууга карай фондко каражат топтошмокчу. Бул фонд эмки жылдын декабрь айына чейин климаттын өзгөрүшү боюнча келишимге жетүү планынын бир бөлүгү. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө энергиянын зыянсыз түрлөрүн өндөштүрүүгө жардам берүү үчүн $10 миллиард чогултуу зарыл. Тайвандын жапайы жаныбарлар дүйнөсү көп түрлүү. Бирок бул өлкөдөн Кытайга сейрек жаныбарларды мыйзамсыз ташыгандар кескин көбөйдү. Кытайда байлардын экзотикалык азыктарга, жапайы жаныбар багып алууга же салттуу дар-дармекке болгон талабы барган сайын өсүүдө. Кытайга жакын болуп, бир тилде сүйлөгөндүктөн көбүнчө Тайванда аткезчилик күчөп жатат. Тайвань жаратылышка бай өлкө, бирок акыркы жылдары аңчылыктын айынан айрым жаныбарлар тукум курут болуу алдында турат. Бул жаныбарлар негизинен Кытайда сатылат. Кытайдын экономикасы өнүккөн сайын жергиликтүү тургундар экзотикалык азыктарды жана салттуу жасалган дары-дармекти талап кылууда. Тайвань Кытайга жакын жана тили окшош болгондуктан аткезчилик менен алек болуу оңой. Тайвандын жээк күзөтчүлөрү буга окшош текшерүүлөрдү күн алыс өткөрүшөт. Балык уулаган бул кемеде контрабанда табылган жок. Аткезчиликтен түшкөн киреше балыкчыларды кызыктырууда. Расмийлер буга окшош порттордон аңчылыкка тыюу салынган жаныбарлар Кытайга жөнөтүлүп жатканын айтышат. Таңгамал жээк күзөтчүлөрү Кытайга багыт алган кемени текшерүү учурунда 2400 ташбаканы табышты. Кытайда бунун баасы $500 миллион тете. Жээк күзөт кызматы бул жылы 7000 ташбаканы сактап калышкан. Ташбака ийгилик алып келет деген ишенимден улам. Талап дайыма бар. Тайванда бул жаныбар $30 сатылса, Кытайда баасы $200 чыгат. Тайвандын өкмөтү айлана чөйрөнү коргош үчүн уюштурулган аймактар ташбакаларды аңчылыктан сактап калат деп үмүттөнүшөт. Биз жаныбар жаратылышты сүйүш керек деген маалымат таратып жатабыз. Эгер биз жаныбарды бир түрүн жоготсок, экологиядагы баланс дагы жоголот. Бирок аткезчиликтен түшкөн киреше жергиликтүү тургундарды азгырып жаткандыктан, расмийлер муну толук токтотуу татаал болорун мойнуна алышууда. Спорт жаңылыктарына келдик. BBC өткөргөн сурамжылоого ылайык, бул сезондо Премьер-лигада англичандар көп оюнга катышууда. Англиянын футбол ассоциациясы жергиликтүү англичан оюнчуларды өнүктүрүү долбоорун баштаган эле. Бирок бул статистика негизинен жогорку лигага жаңы көтөрүлгөн Burnley командасы үчүн оңолду. Алардын бир гана чет өлкөлүк оюнчусу бар. Формула 1-де 4 жолку дүйнөлүк чемпиону Себастьян Феттель 2015 жылы Red Bull командасынан Ferrari командасына өтө турганы аныкталды. Феттель бул сезондо артта калган команда менен 3 жылдык келишимге кол койду. Бул тууралуу Фернандо Алонсо Ferrari'ден кетерин белгилегенден кийин гана кабарланды. Алонсо болсо McLaren тобуна кошулат деп болжонууда. Формула 1 жаңылыктан улантсак, 7 жолку дүйнөлүк чемпион Шумахердин жакын шериктешти Филипп Стейфтин айтымында спортчу шал болуп сүйлөөдөн дагы кыйналууда. Ferrari тобунун мурунку айдоочусу 2013 жылдын декабрь айында лыжа тээп жүрүп, кырсыктагандан кийин Швейцариядагы үйүндө дарыланууда. Шумахердин доктурлары жылыш бар, бирок көп убакыт керектешти. Жаңылыктардын соңунда Кытайда бир киши аз жерден 2 машиненин ортосунда кала жаздаганын көрө кетели. Мына ол кесилиште жолдон өтүп бараткан кишини карап турсаңыздар. Жеңил машина менен жүк ташыган унаа кагылышып, айрым жүктөрү кишини карай куласа дагы ал так туура учурда жүгүрүп кетип аман калды. Машинелер бузулганы менен эч ким жапа чеккен жок деп айтылууда. Кудай сактады, жолдон абайлап жүрүңүздөр. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбызда турат. Дарегибиз bbc-kыргыз.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, BBC радиосундагы угуп турсаңыздар болот. Сиздер менен мен Акчылпон Кочиева болдум. Саламатта болуңуздар.